Assalamu alaikum. Алай районының балпандары. Саламатсыздарбы? Сіздер менен республиканы қыдырып, 3-ші жолы өтіп атқан Балтабад семинарларында жолығышқаны қуаныштабыз туғандар. Борбор-Азия балпандар биримдиги уюштуруп, канча жылдан бери ушул өткөрүп аткан Балтабадка кош келиңиздер. Мына азыр биздин Борбор-Азия балпандар биримдигинин негизги максаты ушул Кыргызстанда дагы башка мамлекеттердегидей эле ушул балпанчылык өнүксүн деген максат менен 2015 жылдан бери аракет кылып атабыз. Кудайга шүгүр азыр ушул биздин жасап аткан жумуштардын натыйжасында 2015 жылы 20 000 көчөт араң сатылат эле. Азыр болсо ошол көчөттүн саны миллиондон ашып кетти. Ошол көчөттүн саны миллиондон ашырганыбыз бул деген өтө аз. Кыргызстанда азыр бак отургуза турган 2 миллиондон ашык жер бар. Бак отургузганы жарай турган 2 миллиондон ашык жер бар. Мына ошол жерлерди бак отургузуу үчүн өтө ыңгайлуу. Биздин мөмө жемиштерди экспортко чыгарыш үчүн эч кандай ушундай тоскоолдук жок. Себеби дегенде биз таможнялык союздабыз. Анан одон сырткары мына биз ВТОдобуз. ВТОдо биз Европанын бардык мамлекеттерине, ВТОго кирген Европанын бардык мамлекеттерине биз экспортко чыксак болот. Мына ушуну бизге туңгуч президентибиз Аскар Акаев ошол ВТОго киргизип, ошол организациялар менен байланыштырып койгон экен, бирок биз ошону толук кандуу пайдалана албай келебиз да. Будан бирден бир эң буну пайдалана албай келгенибиздин бирден бир себеби бизде өзүбүзгө жетерлик мөмө жемиш жоктугунда. Биз экспортко эмес, өзүбүз камсыз кыла албайт экенбиз да. Мына азыр мактанып, окуй бары жок алма болуп кетти деп мактанган алмабыз менен 50% камсыз кылат экенбиз да. Араң. Азыр мына январдын эле башынан баштап бизге башка мамлекеттерден алма кирет экен да. Мисалы үчүн Ирандан кирип атат азыр, Казакстандан кирип атат, Азербайжандан келет. Көбүн эсе мына Кытайдан кетчү эле. Кытайдын алмасын чубак ажыбыз айтып деп атып, ошону дагы жедирбей койду. Жакшы кылды. Эми ошол эле учурда бизде толгон токой ушундай маселелердин бардыгын бизге мына чечип берүү үчүн мына айыл чарба министрлиги азыр аракет кылып атат. Бирок булардын аракети өтө аз. 2 миллион ашык жерди иштетиш үчүн жалпы кыргыз эли өзү чыгыш керек. Жардамга чыгыш керек. Мына өзүңүздөр билесиздер, ар бир үйдүн астында жок эле дегенде эң аз дегенде 3 сотик жер бар да. 3 сотик. Мына шаардакыларда, берки айылдакылардын жерлери болсо 7, 10, 18, кээ бирлердинки үйүнүн эле жанында 1 гектарлап жерлерди кармап турушат. Мына ошол жерлерди эффективдүү иштетүү үчүн мына биз силерге багбанчылыктын сырларын, багбанчылыкты жасап атканда кандай катачылыктар кетип калат, багбанчылыкты жасап атканда эмнелерди кылыш керек, эмнелерди кылбаш керек, кантип ушул Адан баштап Яга чейин түшүндүрүү үчүн мына 3-чү жолу келип отурабыз. Ушул мына азыркы учурда туугандар ар жерде чогулуш боло берип элдердин бардыгы эмне чогулуштан жадап калды. Кууп эле келбесең келбейт экен да чогулушка. Бирок мен ишенем, биздин чогулушубуз Кудай кааласа миллиондогон адамдар биздин чогулушка катышып атат. Себеби дегенде биз бардык чогулуштарыбызды ачык айкын мына YouTube каналдарга жүктөйбүз. Будан сырткары Facebook'та болот, анан сырткары Одноклассникке жүктөлөт. Бардык эле ошол соц тармактарга бул таратылат. Мына ошол биздин ар бир айтылган сөздөр, инем темеле койгула. Шуну неме кыла берели. Ар бир айтылган сөзүбүз Кудайдын буйруса элге пайда алып келет, Кудай кааласа.
Эми туугандар, азыр биринчи эле катачылыкты биз көчөттү отургузуп атканда кетирет экенбиз да. Биз деген көчөттү отургузат десе, ушу кылпактай жерди оят экенбиз да. Ушунча кичине эле жерди оят экенбиз да. Анан баягыны зордоп кыйнап эле чоң тамырды ошол жерге жайгаштырып, анан тебелеп, тепсеп, анан суу куюп коет экенбиз да. Болду эми ушуну мен бактып отургузуп койдум деген ойдо. Анан жанагы өспөй койсо, анан дагы капа болот экенбиз да. Эмне өспөй койду? Жанагы өспөй койгон тамырыңарды мындай казып көрсөңөр, кайрадан казып көрсөңөр, кадимкидей баягы эмне, баягы мына чөмөлөдөй болуп, тамырлар өскөн дагы, бирок эмеге кеткен эмес да. Өсөйүн десе эле баягы катуу катмарга тиет. Капталынан дагы, түбүнөн дагы, оң каптал, сол каптар бардан түндүк түштүк бардыгынан эмеге катуу катмарга тиет дагы, баягы тамыр өрчөй албай калат да. Анан кийин кысылып калат. Анан баягы кичинекей оюлган жерге, мисалы үчүн жумшатылган жери аз болгондугу үчүн нымдуулукту жанагы ошол эле жер кармайт дагы, берки катмар өзүнө баягындай керектүү сууну алгысы келбейт дагы, албайт да. Ал жер шлак болуп калган. Аны жумшатыш керек. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Ошон үчүн биринчи эле ошол отургузула турган жерди аныктап алгандан кийин баягы жерге эмне 1 метр кылып туруп, 1 метр квадрат кылып туруп, ошонун 20 сантиметрин алып башка идишке алабыз. Башка идишке. Бир чоңураак тазикпи, же болбосо баягы бир клёнканын үстүбү, ошондой бир жерге алабыз. Алып туруп, носилкабы. Анан түбүн болсо полностью жумшатып туруп, алып келе айтканыңарда 60 же 40-45, 65 сантиметрде мынандай столго окшогон катуу катмар болот. 10 сантиметр, 15-20 сантиметр катуу катмар болот да. Мына ошону дагы сындырып, түбүнө түшүп туруп, баягыны полный алып чыккандан кийин жок эле дегенде 15 күн эки тупурак эки жерде жатыш керек. Ал эмне болот? Кислород менен насыщаться этет, күндүн нуруна структурасы алмашат, күндүн нуру тийип, баягы даярланат да. Тамыр кабыл алганы. Анан кайра эле ошону эмне, эгерде таш боло турган болсо, таштак шагал боло турган болсо, баягыны ээлеш керек. Ээлеп туруп, экинчи алган топуракты кайра ордуна саласыздар. Ордуна салып туруп, буну эгип атканда кыласыңар да. А бул тупуракты дагы ээлеп алып туруп, берки тупуракты, органика катмары, ошол 20 эле сантиметрде органика катмар болот да. Калганы полный только шлак болот дагы, ал жерде гумус дагы, ал жерде минералдар дагы, ал жерде эч нерсе жок да. Ал жерде калий, кальций, фтор, марганец эч нерсе жок. Бул 20 сантиметр, 25 эле сантиметр болот. Ошол 20 сантиметрди дагы ээлеп берип туруп, анан тамырга берерде, мына тамырга берерде, мына тамырды коюп туруп, именно жанагы тупурак 20 сантиметр тупурак бар го, ошону бирме-бир биогумуска же чириндиге, жалбырактардан чириндилерине ошолорго аралаштырып берип туруп, анан кийин тамырга бересиздер. Тамырга берип туруп, анан жан сууну берип койгоңардан кийин любой дарак өсөт да, анан кийин. Любой дарак өсүп кетет. Мына ошон үчүн туугандар, бардыгыңыздарды айтамын, колуңардан келишинче ушул биз айткан метод менен отургузгула. Бул деген дарактын өсүп кетүүсүнө сиздер бир өбөлгө бердиңер да. Жанагы мен айткан катмар бар го, 10-20 сантиметрлик катмар, ол сууну да өткөзбөйт, абаны да өткөзбөйт. Ошон үчүн тамыр наракка пробивация этип кетиш үчүн канчалаган убакыт кетирет да. Канчалаган убакыт кетирет. А биз сунуштап аткан көчөттөрдүн тамырлары булар 1 эле метр түшөт, ылдыйга. 1 метр эле түшөт, 1 метр түшөт. Анан булар көбүнчө капталына өсөт да. Каптал жагына өскөндүгү үчүн, ошон үчүн ошол тамырларды астыларын жумшатып бергениңерден кийин, анан анын азык алуусу, анын суу ичүүсү дагы өтө жакшы болот. Мына бардыгыңыздарды айтамын, ушинтип дарак отургузуңуздар. Анан бул даракты отургузгандан кийин эле ал деген соксоюп мынтип турат да. Буга уже форма бере башташ керек. Форма бере баштап, оны жапай кылып тим коюп 3 жылдан кийин же 5 жылдан кийин бутайм деген, бул деген болду, сен даракты жоготуп бердиң деген сөз. Оны деген мына 5-6 мынтип чыга турган болсо, ошонун 2 кронасын калтырып, калган ашыкчасын алып, ошону же чашкообразный, же лидер, же болбосо веретено кылып чыгарасыздарбы, ошол буто формасын ошо көчөт малынан эле уже киргизип башташыңар керек. Антпай турган болсоңуздар болду. Дарак өсүп чартактап кеткенден кийин кескен сайын өсө берет да. Камчы бутактар чыга берет, уже даракты башкара албай каласың, уже тим коясың. Каалагандай өсөнөн жапай болуп жата берет. Бир да түшүн бербейт.
Мына ушуну караш керек. Анан туугандар отургузганда bir айыл маслихатташып туруп, же bir карагаттын түрүнө отургузгула, же bir алманын түрүнө отургузгула, же сливанын түрүнө отургузгула, же өрүк отургузгула. Чтобы ошол жерге кардар келе турган болсун да. Мына жерде 1000 үйлүү бар, 1000 үйлүүнүн ичинде ар биринде 5 сотиктен жери бар. Мына бу жерде 50 гектар жер бар. 50 гектардан ар бир неме гектарынан 100 тоннадан неме чыгат. Түшүм чыгат, мисалы үчүн алма чыгат. Ошол жерге келсек болот деп келет. Ошол жерден 6, 7, 8, 9, 10, 20, балким 100 камаз жүк чыгып турат да. Ошон үчүн бирдиктүү бир эмеге алмага токтолгула. Анан айылдагы аксакалдар менен маслихатташып, мынабы bir начар bir adam менен квартирада жашай албайбыз го Россияга барганда. Башты ортуп эле ана мына самынга тийбей, бул мына газды мынтип күйгүзүп койдуң деп эле башты ортуп эле анан ошентип эле кабатыр кыла берет го, патекең андай чеч, мындай чечпе деп эле, хозяин болуп эле. Сассык бир ошондой адамдар бар. Ошол терек ошондой квартирант да. Алмалар ошонун жанында өсө албайт. Жыт чыгарат баягы адам неме, терек кадымкыдай. Курт чакырат анан кийин. Зыяны өтө күчтүү. Курт чакырат. Тынбай курт чакырып турат. Бардык курттарды денесине кармап алып турат, жазындасы кой берет анан. Давай. Мына алманы талкала, сливаны талкала, өрүккө асыл, помидорду же деп. Квартиранттар ошол неменин ичине кирип алып анан бар жокту талкалайт да. Ошон үчүн туугандар, красотага мына арча отургузуп койгула. Анан красотага самшут деген чыккан. Вечно зеленый самшут. Постоянно жап-жашыл болуп тура берет, кышын жайын. Ошодон катар кылып отуруп красотага. Анан теректи пулдайм деген бул болбойт да. Теректи пулдайм деген терек 20 жылда 5000 сом акча болот да. Онан көрөктө ошо кайнолуу эгип койсоң, ошол 50 кило кайнолуу берсин, ошо 20 сомдон сатсаң 1000 сом, 20 сом болуп атпайбы бир 20 жылда. Туурабы? Бир теректин ордуна 4 та кайнолуу батып атпайбы? Туурабы? 4 алма батып атпайбы? Азыр биздин көчөттөрдөн болсо вообще 23 батат. Биздин поликарликтерден. Бир теректин ордуна. Ошонун көлөкөсү, ошонун энергиясы бар жолун алып аткан 10 та сливага бөлүп берип койгула, ошол 10 000 сом киреше берет. 20 жылда 200 000 сом акча болот, бул болсо, турган аз келгенсе уулап атпайбы ошол огороддун бардыгын, ол алмага тийген уу сага тийбейби? Ошон үчүн туугандарым, кара жыгач, бака терек, мырза терек, кара тал, орус тал, кытай тал вообще бир истреблять этип алганда дагы түбү менен алып таштагыла. Түбү менен. Түбү дагы 15 жыл зыян берет. Чирип бүткүчөйүн. Вообще одарып алып салып туруп, ошонун астын өлгүдө дарылап туруп бага жерге. Вообще эч нерсе чыкпай турган кылып туруп, ошондой кылып коюш керек. Тамыры иштебей турган кылып коюш керек. Кайрадан эмесем жапайы чыга берет. Багы бир киши айткан экен, бирөө терек эгип коюптур деп үйүнүн астында асан экен да. Анан кайсы асан, терек асан деп болуп калыптыр да. Анан жини келип анан бага теректи кыйып таштаптыр. Анан кийин баары кайсы асанса дүмүр асан деп. Ой, юм кидип анан кийин багына дүмүрдү көөлөп алып салган экен. Кайсы асанса чукур асан болуп калды. Баягы кутула албайтым, акырын баа тегиздеп салган экен. Кайсы асанса акырын тегиз асан болуп калды. Бир кылган ишиң өмүр бою эме болот да, лакапка каласың. Ошон үчүн кылып атканда кичине мындай ойлонуп, элди дагы карап дегендей. Ошондой иш кылыш керек да. Мына азыр карагатты эк деп сунуштап атам да силерге. Карагатты эксеңиздер, мына Ташкентте мына Кыргызстандын карагатынын 1 литр вареньясы 1000 сом да, биз 600 сомго биз бал алып жеп атабыз да Кыргызстанда. 600 сом. Мисалы үчүн 400 сомдон 1,5 кило асадың 600 сом акча болот да. Оякта болсо 1 литр биздин карагаттын вареньясы 1000 сом, туугандар, 1000 сом. Мына бул жака азыр турист эми агылып келет. Себеби дегенде күн канчалык ысыган сайын ошол адамдар ошол алапайын таппай, азыр адамдар көп тамак жегендиги үчүн давление деген бир оорулардан почти бир 50% киши ушу давление менен ооруп атат. Себеби дегенде биздин жеген ичкендерибиз бардыгы эмне реактивный самолеттун топливосын алып атабыз да биз. Полный.
bir adam 5 adamdın tamagını jep atabız hazır. Ошондойго чыгарып койду да, барып баягы биз onu өзүбүз организмибиз каалабаса дагы ошого көнүп калганбыз да, рефлекс болуп калган. Барабыз, отурган жерде, жолуккан жерде эле чай иче беребиз. Бирөөгө жолукпасак деле азыр деле чай ичсек дагы эле чай иче беребиз. Кафеге чакырса мен азыр курсагым ток дейбиз, анан карап туруп, мейли экте кыйма коюп кой дейбиз. Көрөсү жей беребиз да биз. Чыгыш жок болуп атат да бизде. Иштеш, ондай мындай. Мына ошонун себебинен бир гана бул проблема бизде эмес. Мынау жакынкы мынау өтө ысык болуп эсептелген мына мамлекет. Өзбекстанда дагы ушундай проблема болуп, жайдын күнү булар давлениясы бар адамдары ушундай салкын жака жыла турган мезгил келди да. Мынау эгерде биздин мамлекетибиз лояльный бир эмелерди придумать этип, ошолорго келгенде туристический жолдордун ачып берип, баягыларга ыңгайлуу шартты жарата турган болсо, ошолор күн ысыкта ошол 3 ай ушул жерде эс алып кеткени даяр ошондой адамдар бар да. Анан олорго биз мына эмне беребиз? Болуптур, каймак бердик, кымыз бердик, нан бердик, жеди, ол булду. Алып кеткени эмне беребиз? Бирден таш карматып коебузбу? Же 1 литр суу куюп беребизби? Жылуу суудан. Же эмне алабыз? Олорго бир нерсе бериш керек да, туруп. Олор, мен Кыргызстандан келдим деп бир нерсе алып кетиш керек да, туруп. Бал бар, бердик, туруп. Сары майды бердик, аны. Бул аз да. Ошончо турист келип атса. Onun için ne yapmamız gereken? Biz varenya жасашыбыз керек да. Varenya. Onu свежий алып кете албайт. Varenya жасаш үчүн, varenya үчүн не? Мөмөлүү, не бадалдар керек да. Буга эмне керек? Карагат, малина, ежемалина, калина, клюква, ежевика, анан черника, голубика, черемуха, облепиха. Мына ушулардын бардыгынын көчөттөрү бар да. Ушулардын бардыгынын көчөттөрү. Эгерде 10 сотик жерге карагат айдап кое турган болсоң, ошол жерден 2 тонна карагат аласың да. 2 тонна карагатты кайната турган болсоң, бул 3000 банка, литровый банка карагаттын вареньясы болот да. Ошол жерден эле ошо 500 сомдон берип берсең дагы канча акча түшүп турат да. Сага 10 сотик жерден сен 1,5 миллион киреше көрүп турасың да. Эми туда-суда плюс минус расходу менен 1 миллионго түшсүн ошол. Банкасына онусунан бузусуна кетти. 1 миллион сом 10 сотиктен жакшы пулбу? Жакшы. Бул ыңгайлуу бизнес бизге. Себеби дегенде бизде жерлерибиз ошол 10 сотик, 15 сотик, 20 сотик да, мына толуу райондордо. Алейкум ассалам. Аз берилген жер. Жер аз берилген. Мына ошол жерлерди эффективдүү пайдаланыш үчүн туугандар. Силер тыным жок, ошол карагат жөнүндө сабак алышыңар керек. Керек болсо ушул жердеги бардык карагат эгемдеген адамдар ушул жерге бир жакшы карагатчы агроном алып келишиңер керек. Карагатчы агроном. Ол деген мына азыр мына акимчиликти мына карап көрсөңүздөр, мынерде ол кабинет, бул кабинет эле көп да. Толтура кабинет да. Анан мында карап көрсөң, булар не иш кылышат да? Кылган ишин бири-бирине кайталоо да. Бири-бирин кайталоо иштерди неме кылып койушкан. Келет, отурат, чыгат, кирет, жок. Ошол ар бир кабинетке, мисалы үчүн, баягы эле айтып кеттим. Ар бир кабинетке мына ушул Алай районунда отургузатылган мөмөлүү жемиштердин бирден адиси отуруш керек ушул жердечи. Ушул жерде бирден адиси отуруш керек. Келип, бир карагатчы отуруш керек. Малина, карагат бар жок бадалдууларды билген, бир алманы билген отуруш керек. Анан кийин бир не баягы өрүк, косточка ойларды билген дагы бир 3 агроном ушул жерде 3 кабинетте отуруш керек. Ошолор тыным жок айылдарды кыдырып семинар өткөрүшүш. Ve gelgile murdaşlıklar, assalamu alaikum, mınday karagаттын köçötü var, mınançadan bağısı, mınday kılasınlar, mınday tüşüm olasınlar, mınday kılıp satavuz, birgeleşip kılavuz dep, oşonda ayıl mayıldı kıdırıp, köçötü tarkatış gerek. Köçötü tarkatıp, janagını, bardığın ellerge üyretip, bana keyin varenyanı daha kaynatkanda, reseptin daha üyretiş gerek. Birösü az salıp koyup, şekerdi, birösü köp salıp koyup şekerdi. Şekerdi az salıp koysa daha karagattın varenyası buzulат, любой варенье buzulат. Приторный болуп калат да. Az salıp koysa da buzulат. Ошол нормаларын бардыгын канча кайнатып, кандай кылып, банкага кандай коюп, кандай жаап, кандай кылып, анан бардыгын бирдиктүү эмеге алып келиптир. Алай карагатты деген бренд менен ошону базарга чыгарыш керек. Алай малинасы, алайдын ежевикасы, алайдын крыжовниги, алайдын брусникасы. Ошонтуп бирдиктүү базарга чыгара турган болсо, бул дагы бир каяктан бир Алла Тааладан бир кайыптан келген бизге бир пайда болуп калат да. Келди, ар бирибиздин карагатыбыз бар. Анан кийин келген туристтерге дагы бир нерсени көрсөтөм десең,
Тал теректі соқ сойып, не эстетична көрінеді да. Бардығы ле, емені көріп атасыздар Қытайда. Тепкіш қылып тұрып, соның қылып тұрып, сүреттер тартат қой. Қарасаң шқалы да. Егерде сілердағы бардыңыздар бірдікті бір қарағаттың сортына өте тұрған болсаңыздар, сүретке тартқан кезде ошонда эстетичный сонун чыгаттаган, анан кийин баягыны реклама кылганда сонун чыгат. Элдин бардыгы көрөт. Бул маанини муну мелочка бериш керек да. Майдадан башталат иштин бардыгы. Майдадан башталып барып туруп, анан куралып туруп, өтө чоң бир эбегейсиз күчкө ээ болот. Азыр биз болсо палапартыш жашап атабыз да. Ар жай болуп атабыз бардыгыбыз. Палапартыш дегенде же үйдө порядок жок, же көчөдөгү иштерибизде порядок жок да. Постоянно бири-бирибизди алдап коюп, же алданып калып кууп жүрөбүз. Ушундай болуп калды да. Мына ушулардын бардыгын иретке келтирүү бул айыл чарбадан башталат. Айыл чарба иретке келгенден кийин калган бар жок иштерибиз иретке келет. Мына азыр жаз келип калды. Ушуга пикир кылдыла. Так, отуруп мына 12 талыгы койдум эле. 12 терегим мына 10 жыл болду. Şu oydan turadi. Daha 10 жылдан кейін мынча болсuna гарантия барбы, же жокпу? А глобальный потепление келип атса, бул теректин погодасы бу жерден чыгып кетип атса, бул мен кандай кылып буну мында жетилтип алам? Жетерлешти билбесем, же немени билбесем. Кой, буну мен алайын. Алып, чукулап алып таштап, жерди полный планировка кылып, тазалап, эң жакшы көчөттөрдү ап келип, эгип ошол жерге алманы ап келесизби, өзүңүзгө жакканды ап келип, ошол жерде багбанчылык баштаңыздар туугандар. Ар бир кыргыздын үйүндө бакча болуш керек. Ар бир кыргыз өзүнүн мөмө жемишин жеш керек. Эгерде кыргыз баласы өзүнүн огородуна бар жок жер жемиштердин бар жогун эгип, үлүш жерлерди иштетип, кайракы жерлерден бери пикир кылып бардыгын жасап ала турган болсо, башка жактан келген продукттарга орун калбай калат. Азыр мына алайда да, şu туу чокусунда отурабыз дагы, мында карап көрсөк, бардыгын ташып жейткенбиз да. Шаардагыдай да, Бишкектегидей. Картошканы да ташып келип атат башка жактан, туурабы? Сабызы да башка жактан келип атат, пиязы да башка жактан, майы да башка жактан келип атат. Жада калса ушул биз ушу мал кармап, уйсап, сарымай кылып, каймак жебей калыппыз да. Бизде онда кандай болуп калат? Эч кимибиз иштебей эле, жөн эле ушу WhatsApp гапсат болуп көчөгө чыгып алдык да бардыгыбыз. Саясатчы болуп кеттик. Бунун түбү барып туруп не болот? Сөз көбөйсө талаш болот. Талаш көбөйгөн жерде согуш болот. Мына Россия менен Украина эмне болду? Сөз менен. Биринчи кичинекей комментарийлерден башталган, барып экиге бөлүнүштү, акыры келип не согуш менен аяктады, туурабы? Экөө тең мисалы үчүн согушка көңүл бөлбөй, тыным жок мисалы үчүн. Азыр Россия мактана турган акыбалда эмес, чынын айтканда. Россияны эмне кармап турат? Нефть эле кармап турат. Нефти кармап турат. Украина дагы мактана турган эмеде эмес. Бирок ошол маалда, мисалы үчүн Союздун маалында бардык эле Кыргызстандын экономикасында билесиздер, бардык келиңиздер. Бар жоктун экономикасын билесиңер, биз эч башка бир эмелерден эч нерсе карыз сурабай эле жегенбиз. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын, туугандар, өзүңөргө бекем болуп туруп, кичинекей ушу бир бакча жасап туруп өзүңөргө ошол жерден продукция чыгарган аракет кылыңыздар. Ар бир киши жасай турган болсо, ошондо бизде башка жактан келген продуктага муктаждык жок болот. Эми туугандар, азыр мотивационный сөздөрүм бүттү. Эми болсо мына ушул мен иним Руслан Бекназаровичке сөз беребиз. Руслан ошол акыркы ошол Багдавлет фирмасынын алып келип аткан көчөттөрү, анан деги эле ушул багбанчылык боюнча маалымат берип, анан суроо жоопко өтөбүз. Силердин огородуңардагы болуп аткан багбанчылыгыңарда болуп аткан проблемаларды айтасыңар, анан биз ошого жооп кылабыз. Сөз сизде. Assalamu alaikum, урматтуу Алай район тургундары. Менин атым Руслан. Өзүм мына мада элекметинен болом. Ошолду билсеңер керек. Анан Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуп бүтүргөнбүз, айыл чарба агрономияны. Анан ошо бүткөндөн бери ушул багбанчылык менен иштеп келатабыз. Бак кылып, көчөт отургузуп, көчөт менен иштеп келатабыз. Анан биз азыр силерге айта турган багбанчылык болсо, бул интенсивдүү, ыргалдуу багбанчылык. Мурда биз илгери бак отургузганда көчөт эгип туруп, эккенден кийин 4-5 жыл
6-7 жылдан нары түшүм алсак, азыр замандын баягы ааламда бүт тездешүү болуп атат да. Бардык жерде адамдын өмүрү дагы кыскарып атат, бирок ошого жараша бул жактагы бардык нерсе тез болуп атат, тездешип атат. Биздин сүйлөшүүлөрүбүз деле баягы бири-биринен көрүшүп, үйлөрдүн салынуусу дагы башка, самолет болуп атат. Бир жака тез, бардык нерсе тез жетип, тез болуп атат да. Ошону менен бирге эле ушул багбанчылыктагы тез ошондой бир нукка өтүп алды да. Бардыгы тез жүрүп атат. Мурдагы көчөттөр 7 жыл, 8 жылда түшүм берип аткан болсо, азыр эми өнүккөн мамлекеттерде көчөт эккен жылы түшүм берип атат да. Эккен жылы түшүм берген көчөттөр дагы бар. Эгер сен ошол жылы 2-3 килограммдан баштап түшүм аласың, ошодон баштап көтөрүлүп кете берип атат да. Бирок ал көчөттөр кымбат, Кыргызстан ага жетише элекпиз. Бирок ошодон бир аз кийинки даражадагы көчөттөрдү биз алып келип атабыз. Карлик, полукарлик деп коет, ал көчөттөр книтпалм. Сразу бара түшүм берген. Биз алып келип аткан көчөттөрүбүз карлик, полукарлик көчөттөр. Булар деле эккенден баштап эски көчөттөрдөн эмес, эккенден 2-3 жылдан баштап бизге түшүм бере баштайт, алгачкы түшүмдөрүн. Бирок бул көчөттөрдү эски көчөттөрдөй кылып туруп, эгип туруп эле таштап кое бербейбиз. Буларды карашыбыз керек. Бул бир бизнес план, бизнес идея да. Бул кирешиге кире турган бир биздин бизнесибиз деп карашыбыз керек. Бул бактардычы. Анан эми бул интенсивдүү бакты, багбанчылыкты кылам деген кишилер болсо, ал биринчи эле базарды тактайт. Базарга барат. Биздин Оштун базары эмес, Бишкектин базары эмес, пиаса деп коет, дүйнө базарын тактайт. ФАО деген бир организация бар, ошол жылда эмени чыгарып турат. Кайсыл мамлекет кайсыл жемишти көп өндүрөт, кайсыл мамлекет көп сатып алат, кайсыл мамлекет кымбат сатып алат, кайсыл мамлекет арзан сатып алат. Ошого жараша биз дагы бул жактан бир нерсени тандайбыз да, ушул мамлекетке мен мынаны өндүрүп сатсам кымбат алат экен деп туруп, ошону издеп такташыбыз керек. Эми биздин Кыргызстандын негизги базары Россия менен Казакстан болуп атат да. Өзбекстан, Кытай турат. Канча эми объемдо болсо Кытайга деле көп нерсе болуш керек да. Анан биз баягы ар жерден 2-3 тонна чогулткан нерсе менен бул базарга чыга албайбыз. Ошон үчүн бияка айткандай эле массовый бир айыл бир нерсени тандаш керек да. Бир нерседен канча көп болсо, ошол нерсенин базары бар деген нерсе да. Бирок аны дагы ошентип изилдеп тактап, адистердин кеңеши менен такташ керек. Биринчи өзүнүн ошол райондун климатын тактайт. Климат дегенде деңиз деңгээлинен канча метр бийиктикте жайгашкан ошол жер. Деңиз деңгээли мисалы Ошто 1000 метр, 800 метр болсо, Алай 1500-1600 метрде турат Күлчөнүн деңиз деңгээличи. Ар бир 100 метр көтөрүлгөн сайын 1 градустан температура түшүп турат. Мисалы Ошто 10 градус болсо, бул жакта 5-4 градус болуп турат. Плюсчу. Ошондой өзгөрүү болуп турат. Деңиз деңгээлинен ар бир. Ошон үчүн Кыргызстандын баягы эмеси 500 метрден баштап 3000 метрге чейинки багбанчылык кыла турган бир климаты бар да Кыргызстандынча. Кыргызстан өтө сонун бир континентте жайгашканбыз. Бардык нерсенин түрүн кылсак болот Кыргызстан. Дүйнө жүзүндө көп нерселерди сатсак болот. Эми Алайды алсак, мына Күлчө деңиз деңгээлинен 1500-1600 метр. Бул Нокат менен почти бирдей. Нокаттан бир жума нары бери айырма көрсөтөт да. Нокат 1400-1500 жерлери дагы бар. Бул жактарга биз ошондо алманы, алмурутту, кайналы, сливаны кылсак болот, биялма кылсак болот, карагат основной ушул баягы бадалдуулар, ягодный культура деп коет. Ошолорду биз кылсак болот. Кылып туруп, канча кылсак дагы бир түр кылышыбыз керек да. Мисалы, алманы тандайбызбы, алманын зонасы болуш керек. Же алмурутты тандайбызбы, ушул Күлчө бир алмуруттун зонасы болуш керек да. Эми баягы мал кылып атабыз, малда деле сандан сапатка өтүш керек болуп атат да. Ошо малды деле баягы 400-500 гектар жерибизге жайып койбой, ал жерди бир корого багып туруп, корого кармап, эми ошол жерлерибизди пайдалуураак иштетишибиз керек болуп атат да. Анан ушул Күлчөнү эми багбанчылыкты баштап бир эле түрдү, мисалы быйылкы жылы экспериментке, тажрыйба катары ар бир нерседен ээп көрүшүбүз керек, кызыккан адамдар. Кайсыл нерсе өтө жакшы болсо, өтө өзүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп алда чыккан болсо,
Биз келечекте ошол нерседен күлчөгө көбөйтүп, массовый түрдө ошого киришибиз керек да. Ошол күлчөнү ошондой бир зонага айлантышыбыз керек. Карагат болсун, малина болсун. Малинанын дагы бул жака ремонтатный деген баягы эң акыркы сорттору туура келбейт, летний деп коет, жазгы. Ошол сорттору туура келет. Себеби ремонтатный сорттор августта баштап туруп, кар түшкөнгө чейин түшүм берет малинада. Силер жакта болсо эрте эле кар түшөт да, ал ремонтатный малинадан түшүм ала албай каласыздар. Ошон үчүн бул жака летний эрте бышкан малинанын сорттору керек, аны дагы такташ керек, адистер менен кеңешип. Же карагат болсо өтө эле жакшы. Бул карагатты азыр баягы суроо талап аябай жогору болуп аткан кезде карагаткачы. Ысык көл үйрөнүп алды. Ысык көлдө азыр эң кеми 250-300 сомдон оптумга беришет карагатты 1 килограмм. Бардыгы ошол карагат эгип атышат. Кыргыз эми көргөнүң болот дейт. Бул жакта дагы бир азаматыбыз ошондой бакты тигип туруп көрсөтсө, күлчө дагы ошол эмеге өтмөк да. Массовый түрдө киришмек. Эми биз баягы фантазиябыз жок эми кыргыз көргөнүң болот да. Бул карап туруп окшошсо кылат дагы кийин сөз болот. Бул кылган эле болбой калган деп туруп эми кылышпайт да. Биздин фантазиябыз жогору экен кыргыздарыкычы. Ошон үчүн бул жака кылыш керек дагы, кыргыздарга көрсөтүш керек. Мына ушундай болду. 10 сотук жерден же 1 гектар жерден мынча киреше алдым десе, ошондон биз киреше баштайбыз да. Ага чейин эме кылбайбыз. Ушул жерде отургандар эми башташыбыз керек, Алла кааласа. Кыскача ушундай. Эми суроолоруңар болсо дагы берсеңиздер болот. Биз жооп берген аракет кылабыз. Кандай суроо? Мени сурайын деп атасыздар. Бери неме кылганда. Биз мурдаштар, мурдаштар жерибиз бар, суу кеп барган суу жерибизге өтүп жакшы бармаган убактында шланга менен суу барат. Ошого кандай көчөттөр, сууну аз требует эткен көчөттөр бар сиздерде? Суусуз өзү болбойт да. Ол бакынай өзүбүз апарганбыз да. Тамчылап сугарса болот. Ичкенге да. Ошол суу бар да. Ол менен чоң бакты суугаш кыйын экен да. Тамчылатып сугаруу кыласыз, анан багы жерге БСР коесуз. Бассейн. Суу сактагыч кылып аласыз өзүңүзгө ылайык. Жок, андай бачок кылып алганмын өзүм. Ого деле болбой эле кайсы алмалар көп курап кетти эми. Тамчылатып сугаруу кылса кургабайт. Себебинде бир көчөткө 3 литр суу кетет да. Бир көчөткө, бир сугарганда. Ошондо 1000 көчөт болсо 3 тонна сууну жана апарган сууңуз түнү менен куюп коет. Ошону менен эле сугарып аласыз. 10 жолу сугарсаңыз 30 тонна. 30 тонналык бир эме жасаш керек да, чоң. Андай тамчылатпай эле мен кыргызча эле шланганы ачып алып ана куюп эле кетебиз. Анда болбойт да. Тамчылатып сугаруу коюшуңуз керек. Арзан өзүңүз койсоңуз, где-то бир 60 миң, 50 миңдин тегерегинде шланга кетет. Краниктерди коюп жасап алсаңыз, постоянно суулуу болосуз да. Кургабайт. Көрүш керек. Канча метрден суу чыгат сиздер жакта? Бизге Жер астынан суулар чыкса керек? жок, жер астынан чыкпайт. Бизде бакындай, мындай түшкөн да. Жок, мына жер астынан суулар бар да. Бир 50 метр, 40 метр, 100 метр, даже Израилде 1,5 километрге чейин түшүшөт экен аларчы. 1,5 километрден сууну чыгарып, ошондой багбанчылык кылышат экен да. Булардыкы өзү келет экен, даяр суу келет экен. Анан ошону бир идишке топтоп алып, капельный кылып куйса болот деп айтып атам да. Жакшы болот ошол. Өзү мына алайда суу жок деген болбойт. Булак деген алхамдулилла канча эме бар. Менде да суроо бар. Мен ушул жерде жашайм, Гүлчөдө. Мисин аркасында эле. Жана карагат боюнча суроода. Мына жана айтып кеттиңиздер, ысык көлдө кара карагаттын түрү. Менимче. Аслында менде кызыл карагат экен. Менде кызыгам да ушундай балбанчылыкка. Азыр 100дөн 150 түп бар. Бул кыйыштырып эле калемче кылып көбөйткөнмүн. Бирок кызылы анча пул болбойт экен. Анан эми карасын издеп таппадым. Былтыр дагы аэропорттон бир штраф келдим эле. Ошону пробага көрүп эгип койгом. Мен быйыл ала албай билбейм. 2-3 жыл алат карагат. Ошондой. Анан карагаттын өзү бардыгы эле калемче кылса өсө береби? Өсөт бардыгы. Калемчеден карагатты пробага көрдүм. Өсөт экен. Карагаттын бардыгы эле калемчеден өсө берет. Бирок баягы мындай да. Өзү жактан жасалып ушул клонированиядан чыккан карагат мисалы үчүн бир челек бере турган болсо, кыйыштыргандан кийин уже жарым челекке түшүп калат да, түшүмө.
Ошол жерден уткурасында. Экинчи Анан дагы бир кыйыштыргандан кийин вообще эле жарым челектин жарымы болуп калат да. Баягы канчалык баягы бөлүнгөндө элита, супер элита болуп бөлүнгөндө эле булар дагы ошо кыйыштырганда өзүнүн түшүмдүүлүгүн жоготот. Жана сорттун ийриктигин жоготот да. Ошон үчүн самый лучший вариант өзү сатып алып туруп эле 1 гектарга мисалы үчүн же 50 сотке же 10 сотке көчөт сатып алып эгип туруп эле ошонун түшүмүн алган жакшы. Эскирдиби? Алып таштап туруп башка сортун. А бизге болсо баягы кыйыштырып ал микроскоп менен карай турган болгондо андан ыргып турабыз да. Ого чейин кыйыштыра беребиз да. Ондай кылбаш керек. Уже ал жакта биз жасаганды ал жакта уже автоматика жасайт да өзү. Автоматика жасайт өзү баягынын ичине эмени берет, иммунитетти берет. Бактериальный ожогго каршы иммунитет берет, мисалы үчүн семечки буйларга. Бир косточки буйларга дагы өзүнүн иммунитетин берет, таптаза кылып чыгарып берет. Анан ошол көчөт оорубай, дайым түшүм бере берет. Баягы немистердикин карасаң эле баардыгы бажо, биздикин карасаң ошо селекциядан айнытабыз да биз. Өзүбүз жасай коебуз деп туруп, ошол жерден айнайбыз. Анан түшүмдүүлүк түшөт. Түшкөндөн кийин баягыны 10 сотиктен, мисалы үчүн 2 тонна албайсыз, 10 сотиктен мисалы үчүн 500 кило аласыз. Рентабельный болбой калат да. Сизге караганда, значит, немистики күчтүү. 1,5 тонна ол ашыкча алып аткандык үчүн ол алдыда кете берет. Биз өзү башынан айнайбыз дагы, анан кийин акырына результат дагы айнап калат да. Ошон үчүн мындай ошолор кандай көрсөтөт? Немис бизге келип неме берип атат, семинар берип атат. Көчөттү аласың, отургузасың, түбүнө биогумус бересиң, үстүн болсо мынтип дарылайсың деп атат. Biz olsa köçöttü alasın, içine alasın, kırkasın, göbeytösün de benden başka bir metot koyup ketemiz dağı, o şerden aynıyız da. Onun için raz ziyal, o şonda tüşümün al, 1,5 tonna aşık çalıp otasın. 1,5 tonna bu 150.000 son. Ha sen kutu oturasın oğlum, 2 köçöt tap gelip al, maydala ondan 10 yılda göbeytip ondan keyin tüşüm alam dep. Sen oşol жылы aldın, kettin, işin ketti. 12 yıl yaşaydı, 12 yılda almaştırasın başka, жаңы sortları gelir. Дагы кете бересиң да. Ушуга өтүшүбүз керек. Эч качан биз өзүм, мисалы үчүн институтта 11 профессору бар, анан институт болот да. Ошол 11 профессору бар институттан өткөрүп биз эч качан жазай албайбыз да. Ошон үчүн көчөттү мен өзүм жазайм дегенден кайткыла. Онон көрөктө агрономго жолугуп туруп айткыла, мен деңиз деңгээлим мынанча, менин температурам -40 +30 болот. Анан мынандай, мен деген суу мынанча градус. Ana menin kırtışım mınanday, paşım mınança deyip turup polный раскладты бергиле. Ол карап туруп мынтип алып келип турам. Мына сага мына көчөт түшөт кеп. Мынаны эксең ийгилик болот. Давай, бара бер деп коет. Болду, ишин кыласың да. Ушундайга өтүшүбүз керек да биз. Ошондо ийгилик болот. Абдулла Тасиевич, биз дагы мына балдардын атасы болуп калдык. Şu балдарга бу жерде кызмат иш жок. 1,5 гектар, 2 гектарга жакын tektiri var bizde. Su yok. Şora su var. Şora suga ösöy bilbeyim. O şehirde bakkılsak da oyladık da. Anan oşol jerge mana o kustanegi ödep atasılar şunday nerse ösöy kayraka. Egerde şor su bola turganbız aka, o жерге biyalma menen almurut jakşı bolot. Biyalma menen almurut aябай сонун өсөт. Ошондой тамыры менен берели, o жерге отургузуп алып. Almurut menen biyalma. Hazır biyalmanın 1 kilosu 200 so'm şunday bolot da. Almurut 100 so'mdan түшпөйт. Ошондой кылыңыз siz. Шор жерлерге biyalma менен ошол almurut жакшы өсөт да. Ошондой тамырлар бар. Ошондо эгерде жериңер шор болсо, ошону выбирать эткиле. Макулбу? Булак бар да, шор суу болду, түшүндүм. Ошого almurut менен эменин көчөтүн берели, о жерге отургузсаңыз 1,5 өзү дагы 1700 көчөт болот. 1700 көчөттөн ушу баралына келип, аябай күчүнө киргенде, почти ошол жерден 100 тоннадан ашык түшүм алып турасыз. Балдар эч жака кетпейт, баардыгы чогулуп алып ошону карап эле отурушат. Жакшы пул болот ошол. Biyalma menен almurut да? Biyalma menен almurut сонун болот ошол. Теге 3-4-3-3-4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 -3-
Bilmem, ага чейин биздин көчөт келип калса, ошол жака барганча холодильниктен алып кетсе болот да. Бирок бардыгы заказ да биздики. Баягы мындай сатканы где-то мындай розница сатканы чыкса бир 2000 же 3000 көчөт чыгат. И то бардыгы алма. Туруп почти. Бардыгынан бир 100ден 200ден 500ге чейин ашыкса бар.
Қайда сатылады бұлар? Eski aeroporttagı bay Eldorado Grand degen eme var restoran. O çekedeki restoran. Oşonun janında logistika var. Холодильниктен satılır. Kaptalında logistika var, o yerge bara öresizler. Mına Ruslan'ın nömrünü жазып aldılar. 0778 köçet alan degenler. Жазып aldılar. 94 05 05 жазып aldılar. 94 05 05. Benim nömrüm bardan nerede? 94 05 05. 778. Maga WhatsApp'tan ile жазасыздар. Men алайдан ушундай деп WhatsApp'tan жазып эле коюңlar. Анан жооп аласың. Ana bizde daha bir sürü bizde buna kokon bilen klimatka uncha bolboy okşayt. Болбойт. Ha? Ооба. Бул жак сууктук кылат, анан суук болгондо чоңой албайт. Чоңойсо дагы баягы суукта эме жарылат шире алсат кыйын да бул жакта. Ana bunu eksperiment kılıp gördüm da men Janoköy janagı köçödө өскөн janagı простой класстар бар го. Ушунун bir tanesi жакшы болот экен. Куру келе сууну деле теребет этпек экен. Ушуну алып келип кыйыштырдым эле мен азыр 20 түп кылып койдум да. Сонун алат. Чоң tabi bir tane жакшы кетет. Сууну теребет этпейт, бирок алып атат. Бирок мал районда аз экенге кара чыйчыктар кошо жешет да пышырлыкта тең талашып жеп калабыз. Ошо мөмө канчалык көбөсө ошолордагы тоет эле да. Ар бир үйдө болуш керек. Кошунаны экпейсиңби десек, ол атайлап эми адам 5 кол бирдей эмес экен да. Жана сиз айткандай тереге кетти да, нахалын ичи көлөкө болуп. Кошуна эми бизде жер аз. 3 соток, 4 соток кызыккандар бар. Мисалы үчүн бизге окшоп. Мына аксакалдар уюшуп эле мындай айтып деп эле ушу мечиттерде айтып эле койгула ондай кылбагыла. Алманы өстүрбөйт атат. Каракатты өстүрбөйт атат. Бар жокту өстүрбөйт. Бул тал терек, кара тал, бакка терек бар жокту жок кылайлы деп эле бир сүйлөшүп жок кылыш керек да, аны баштап атпайын ага. Мен проба кылып альчага кыйыштырдым, сонун кетип атат. Бул да давасы жок болот экен да альчаныкы. Альчага болот. Болот экен. Сонун алып атат 2 жылдан эмес, бирок жана чынчыктар менен тең талашып жеп калат. Шире басып атабы? Жок, окуңдасың. таза, сонун барат. Жок. Таза болады. Сонун болот. Мен 20 түп кылып алдым. Кыйыштырып. Ошо жазга мал, ошо пушкан малда бир келип, неме кылып көрүп кетсең жакшы болот экен ака. Биз азыр аракет кылып атабыз, ушул мамлекеттен азыр биз 1 миллиард сом сурадык. Именно баягы 26 миллиард келди го баягы. Кредит. Ошону ошол пайызын өзүбүз төлөйбүз. Эч кандай мамлекетке ордугубуз тийбейт. Анан кийин ошол 7 жылга 1 миллиард сомду бергиле түштүккө, анан түндүккө 2 питомник жасайлы. Анан кийин азыркыдай көчөт $4 эмес, $4 азыр 400 сом болуп атат. Доллар көтөрүлүп кетти. Андай эмес, адамдарга көчөт эң кымбат боло турган болсо, ошол бир 100 сомдун тегереги болуш керек деген эмени коюп, азыр ошого аракет кылып атабыз. Сурап атабыз, бергиле деп. Менде эме специалисттери бардыгы даяр, план даяр. Ошону жасай турган жерлер да даяр бардыгы. Просто ошо финансирование чече турган болсо, Кыргызстанга жылыга эң эле аз дегенде 5 миллиондон ар бир көчөт канадан 10 миллион көчөт чыгып турмак да. Арзан баада. Арзан болсо элдин бардыгы отургуза бермек да. Мына ошону анан мамлекет дагы бир эмеден кутулмак да. Оруулардан. Ал жерде таптаза көчөт чыкмак. Башка жактан келген оруулардан кутулмак. Ошолордун бардыгын кыйып жок кылып, жаңы бак кылып алганыбызда мамлекетке мисалы үчүн 10 миллион көчөт жетиле турган болсо, ол деген жылына 100 миллион киреше элдердин чөнтөгүнө түшүп атат. Эгерде 100 миллион көчөт жетиле турган болсо, онда 1 миллиард жыл сайын ошол Кыргызстан мамлекетиндеги жашап аткан адамдардын чөнтөгүнө акча түшүп турмак да. А эгерде биз айткандай кылып 3 миллиард тарак отургузуп ала турган болсок, ошо 2 миллион ашык жерге. Биз деген Кыргызстан только бак менен эле отуруп калмакпыз да. Анан эми баягы бизде пландар бар. Көбүнесе биз жаңгакты отургузабыз. Буга деген бадам, мисте, ошол жаңгактын өзү, пекан жаңгагы, анан фундук деген жаңгактар бар. Ошолорду отургузабыз. Бул 1 миллиондон ашык жерге отургузулат. 500 000 гектарын мына Чоң Алай, Алайку, мына Алай, Чаткал, Ысык көл, Нарын деген мындай суук жерлерибизге жалаң бадалды отургузабыз. Карагат, Ежа малина, клюква, ошонун бардыгына отургузуп туруп 500 000 гектарына. Анан калган 300 000 гектарына ысык жерлерге жүзүм отургузабыз. Анан калганын 200 000 гектар жер калат, ошого өрлүк
шапталы, анар, ошо внутренний потреблениябыз ошо менен жабабыз дагы, калганы полный экспортко настроенный бак болот да. Ошондо мамлекет жыл сайын ошол эмеден Кыргызстандын элине ошондо 30 миллиардтан киреше кирип турат да. Мына биз ушуну көздөп атабыз. Борбор Азия Бакмандар биримдиги жөн эле ушул 2015-тен бери эле жөн эле көчөдө жүргөн жок. Кудайга шүгүр, биз баштагандан бери канча адамдарды бакман болду. Канча адамдар көчөт менен таанышты. Канча адамдар туура бак отургузду, үйрөнүштү. Ошого шүгүр, Кудайга шүгүр. Эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, 2015-тен бери багдабат кылып жүрөбүз. Ушуну көчөдө жүрөбүз да, багдабат кылып. Анан ушул бир дагы ушул эменин ушул мамлекеттен ушул 3 президентти көрдүк биз. Башында биз баштаганда Атамбаев эле. Атамбаевга да кайрылып 1 сом жардам болбоду да. Жээнбеков, Асылбек Жээнбеков ошол неме акелерибизге баягы Сооронбай Жээнбековтерге дагы айттык. Кайрылдык. Олар дагы бир дагы көңүл бөлгөн жок. Мына азыр Садыр Нуркожоевич дагы мына 1,5 жыл президенттик кылып атат. Biz oşundan beri Bağdavat'ta kılıp geleydiğimiz bu kişi dağı bir daha gönül bölelek de bizge. Kızık payt dağı başında orta payt de bu pravительствonun adamlarına bar öyleken de bu ne olur, kanday olur, uşul birlikte uşul keresloğa minip algandan keyin de uşul eldi unutup koygan uşunusu çatak bolot. Çındığında gelgende Sadır Nurkojоевич en çoğun bağban bolus gerek dedi. Birinci ölçekte özü turup başında turup gelgile mına uşul kança jer turat. Jer menen iştebesең, sen kayaktan akça alasın. Doğru? Ne? Oşol Rusiyadan gelgen oşo 1,5 milyard menen oşo heptep mına tubagı çolok nemege okşop çaşap ötüp keteribиz. Invalid bolup. Onda kılbaş керек de bizde sonun jerleribиz turat. Sularыбыз agıp ketip atat da жөндөн жөн. Oşol jerde suunun ээси болуп туруп, ушул бизден өткөн сууну өзүбүз агын сууларды пайдалана албасак, өзүбүздүн жерди иштете албасак, онда кандай биз эл болобуз? Онда кандай биз чындыгында келгенде bizdikindey şartlarda başka ellerde olganda gül kıl üretler bu жерде. Gül kıl üretler. Gül. Baskan jerin gül bolatlar. Ha yok. Buna balık başkan salsıktap bizden bilik başçılarımız uşuğa interesi yoktu. Buna hazır hem Sadır Nurkojоевичке kayra kayrılıp otamız, Facebook'tan kayrılıp otam, kat jazdırıp otamın. Udayım bölüp nasip etse uşul Allah subhanahu wa ta'ala nasip etse uşul kişi göngül bölüp kolar yani. Göngül bölüp buna 1 milyar TL bölüp ene turgan bolsa men köçöttü arzan çıkarıp versem elge. Elder oşonu oturguzganı özleri anan keyin su izdeyt ele. Özleri oşu köçötten baştalıp ketet ele da. Köçöt toskonu material gerek. Ol baştalıp ketet ele. Su gerek, ol baştalıp kapilniге, шланга gerek oşontup köçöt oşonun başatı bolup kalat ele da. Oşoga 1 milyard bölgönde hazır elge misal üçün пособия, пенсия bir жыргатkan bir nerse berбейт атты. Bu çındap qarasa потребительский корзинanın жарымын берип атат ол эл тойбойт. Чындыгында айтканда. Бул жагынан шарт түзүп бериш керек да, дыйкандарга, багбандарга суу чыгарып берсин. Мына 26 миллиард долларды азыр немени, сомду. Азыр бардык кооперативтерге бөлүп беремин деп ошентип ниет кылып отурушат. Мен одан кайт кыла деп атам. Буга bir 7 областка 7 көчөткана коюп бергиле. Анан калганын ошо kanal gazıp bergile bizge. Su çıkarıp bergile, el sizlerden oşol su çıkarıp bergenine dagı akça төлөп beret, köçötkö dagı naliçke akça төлөp turup özü o katın kılıp kete, su çıkarıp ber, el özün bagat деп atam da. Hazır emi ol akçanı boptur emi. 26 milyard eken oşo boptur 2600 köpöskö bölüp berip koydu, bayga. Allah'a misal için geldi 20 milyon dolar somda. Geldi bir kiçineke işkanada ol işteyt, aylanat. Bir özünün bir alıp koygan, bekit koygan bir 50 gektar jeri olsa oşonu işletet. Bunандай oturgan akköz, karaközlerge oşonun paydası tiyebe. Tiyebe. Конечно, tiyebe. Jetpeyt. Turo, jetpeyt. Egerde oşol akçaga, oşko zangıragan jerge питомник kılıp koyup turup, anan keyin karagattın köçötü azırkıda 150 som emes, karagattın köçötü 15 som bolsa, bardığımız oturguzup albayız bu. Turo? Uşunday jardam beriş gerek de elge. Turo? Anan keyin jön ol köpöstörgө puldu berip koydu, o köpöstörgö o bilinbeyt ele ol akça. Turo? Onu birle maşinesi 20 milyon som. Turo? Ol hiç kanday tiyesesi çok. Oşon üçün o birinci kezekte oşonu urukka salış gerek. Ekinci kezekte en emesi jardam oşol köçötkö salış gerek. Anan keyin kalgan akçаны mına kanaldardı kazıp irrigatsiyany çıkarıp beriş gerek. Su gerek bizge. Su tütüktörün жақшыртып бериш керек. Мына азыр
Mına nemeden çıkkanımızdan keyin heptime su ketedi. Kara sunu gözlep. Turap. Barıp turup taldıktan ötkenden keyin su jok olup ketedi. Kak ketedi. Turap. Oşonu nereden de kara çoğ turbadan oşodan ondu bir-birinden baylap turup oşo sunu bir koramcı kılbay oşo oydan alıp düşüp ketip kalsam ne olur? Turap kara suga. Bardıq yerler su olup жатып анан keyin таза su маселеси да чечилбейт өзүнөн өзү. Турап. Ошуга hareket kılış gerek da. Yok bir kayaktagı bir bol boğan bir nemelerde sovetçiklerdi dagı bir nemelerde aparıp olgandagı olar kayaktagı детсаттын lentası gez anan onu gez bunu gez. Daha olsa hakimler sonra ajatkanalarda açıp жүрөт az bak. Uyat da içine bir nemeni karmaş gerek da. Hazır olsa mına kıla turgan işi mına jaz geldi. Bardıq hazır bakırıp deputatlardan beri bakırıp çıktı. Kokun bak oturuşunuz gerek de. Baktı 30 yıldan beri oturguzup otat. Oşol bak kana kayır egerde bardıq daraklar köktep ketkende o jüngülü olup ketpeydi Kırgızstan turam. Yok egeyle koyup süretkö düşüp ketip kalsa oldarak o şerde turup kuğrayt. Kimge payda kimge zarar. Ondan kerekti oşo ketken akçaga su çıgarıra turgan akçaga misal üçün jaz geldi mi? Biz köçet oturguzabız dep oşonday kılıp turup mamlekеттик мекемелер hareket kılbaş gerek. Oşol ketken karajatты su çıgarabız. Kapilni koyabız. Je bolsam buravay kılıp turup skvajina kazabız daga o yerden su ile çıkarıp bersin elge. El özün bakıp ketedi. Bizge hazır su gerek. Mına alayda misal üçün su menen onça tile problema emes eken. A Batkenge barıp geldi. Maylana kaskaldirik susa ölüp kalıp atat. Su içmegen kaskaldirik susa ölüp kalıp atkan yerlerde emi al жердин жерин görsöm mına tartıp videoga salып atam go bul jagına ketken bir 60-70 kilometre. Bul jagına ketken 30 kilometre. Polny boş da. Boş jatat. Bir dağı darak yok. Bir dağı neme yok. Ha, oşonun bir kır açsam o yerde çoğun su ketadi Tajikistan'da karab. Urgan boyda. Ya kazdırbaysın be oşol yerde. Tüneldi kazdır oşo tünelden vurup sunu bir yaka alып berбейсиң be. Ha getse bardıq karajatın getsin. Zato oşol yerden keyin bir 2-3 yıldan keyin oşol getirgen karajatını 1000 есе kılıp çıkarıp alбайсың be. Тура? Ha bizgiler вложение kılgandan korku öğret de. Mınаны saldım, ana saldım. Men 5 yılda oşol planды бүтür alamı бүтür. Kızganı öyle oşo 5 yılda da işim бүтürüp kalış gerek de. Onda emese 100 yılga, 1000 yılga fikir kılış gerek de. Mına gelgen premier ministrlerden oşo Nasiriddin Nisanov ile esте kalıptır da. Kalganlar bardығы жер satıp, her neseni vurdap, her bela olup, kazıp, bozup, kaçıp, itele olup, yok oluştu da. Bir ölsün esinde yok. Nasiriddin Nisanov'dan başka kaçtı premier ministrde isteyiz. Только жаман жағынан естейбиz. Kaçıp ketken daha bir nese kılgan жағынан. Kırgızga payda keltirgen жағынан, oşo 30 kança premier keltip, birösü daha oşo Nasiriddin Nisanov'day, şunday bir güygen adam gelip ettirdi. Çok bol odat da, çındığında aytkanda Kırgız üçün güygen bir başçı çok bol odat da bizde. Uşunun артынан ушундай кыйынчылык, кысталыш турмуш ушинтип келип атат. Азыр эмесе мына жерлердин баардыгы жатат, иштетсек болот. Баардыгына эмне? Жөндөн деп 28 000 чиновникти багып отурабыз да. 28 000 чиновник канча айлык алат экен десек, өткөндө пандемияга биринчи транш келди го 300 канча миллион доллар. Ошонун почти 80%ын ошолорго айлыкка берип таштапты да. Мына ошолор ошончо айлык алып иштеп атышат. Ошончо 28 000 чиновник, ошол депутаттар, ошол премьер министр, кабинет министри ушунча жетекчилер бир мындай конкретный бир 30 жылда пикир берип, жарып топту чыгып, мынантип Кыргызды бир жыргатайын деген бир инсан келбептир да. Келгендерин дагы өлтүрүп коюпбуз. Мына ушул печальный концовка ушул болуп атат да биздики. İşteyin деген bir eме жок да мында. Бардыгы эпте эле мамлекет не болсо өлүп кетсин, мен 2 этаж жасап минеген бүтүш керек. Мамлекет не болсо өлүп кетсин, мамлекеттин бардыгы кырылып калса дагы мен быйыл 5-7 минишим керек деген жетекчилер менен жашап жүрөбүз да. Ушундай. Ахвал ушундай болуп калды да. Мына азыр келдик бул жерде баг отургузуу боюнча неме болуп атат. Мына телефондачы. Келип ушул жерге бир өзүнүн сонун кошуп, мен мында ушул жерде акиммин, мен ушул жерде зам акиммин, келгиле кылгыла, биргелешели, ындай кылайлы деп ошентип бир айтып турганы бир адам келбеди да. Ошо канча чогулуп көрүп келет абыз, руардын начальник катышса катышат, катышпаса жок да. Калган бир дагы жетекчи жок. Ушундай бир ушундай Кыргызстанды алдыга сүдүрөп кете турган идеяга жардамдашкан бир инсан жок болуп атат да. Ошонусу обидно. Азыр баг отургузуудан башка жумуш деле калбады Кыргызстандачы. Kömürdü biröse ele algan, bir rayondukun bir
неменики. Дагы алтынын бирөө элеп алган, барсаң эле нельзя, туда нельзя, сюда нельзя. Все, что остается? Бир эле баг отургузуш калып атат. Мына ошо баг отургузууну дагы уюштуруп берүүгө бир дагы чамасы жок да. Эмесем көмүр кимдики? Элдики.